Мирбек Матисаков көп жылдардан бери 3 гектар жерине күрүштүн алаңга сортун эгип келет. Жашоо тиричилиги дыйканчылык менен байланыштуу болгондуктан быйыл мээнетин жеңилдетүү үчүн атайын күрүч ооручу комбайнда сатып алды. Негизгиси күрүштүн бышкан убагы сентябрь-октябрь айында болот. Дыйкандын күрүчү бул аймакта биринчилерден болуп жыйналууда. Анында өз жөнү бар. Анткени күз айларында күрүч жапыртбышат да ооруп жыйноодо дыйкандар кезекке туруп калат. Ошондуктан аларга ыңгайлуу болсун деп дыйканчылыкты жазалды баштаган. Жерге мээнет төксө анын үзүрү сөзсүз болоруна ишенген каарман кызыкчылыгын бир гана өзү үчүн эмес, башкалар үчүн да коюп келгендигин белгилеп кетүүгө болот. Тапкан кирешеси да жаман эмес. Жылдагыда караганда быйыл ыстык болуп, шаллар былтырга караганда бир 2 апта 10 күн мурдараак эртерээк пишип кетти. Күн ысык, аба ырайы ысык кеткенге салыштырмалуу күрүчтөр сал эртерээк пишти. Колумдуулугу жакшы эле, гектардан ушу 5 тонна, 4 тонна күрүч алып атат эл. Кызыгы буга чейин күрүштүн калган саманын мал жебейт деп келишчү. Бирок аны таза ооруп жыйнап алса, кышкысын тоют катары пайдаланууга боло турганына ынанып калышты. Илгери колдорот эдек, сууга тийип, балыр жыттанып калган үчүн ончо кой мал жебейт эди. Азыр комбайн оргон үчүн курук кылып оргонго мал кой жандыктар жакшы жейт да азыр чөптү. Кара Дарыя айыл аймагында Мирбек Матисаков сындуу күрүч менен дыйканчылыгын жүргүзүп келгендер өтө көп. Аймак күрүчү менен даңктуу. Мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып, аны сыртка чыгаруу аракети эми көрүлө баштаганы кубанычтуу самалык. Бул эл үчүн гана пайда. Бир сорт алып келип, буюрса ушул 2 жылдын ичинде ушул ишти алдыга коюп атабыз. Жаңы сортторун, ошонун паспортун даярдап, анан onu экспортко жарамдуу продукция кылып туруп, ошо сыртка чыгарганга ушул аракеттер болуп атат. Райондо күрүч эгип дыйканчылык менен алектенген бир гана Кара Дарыя айыл аймагы эмес. Сузак району боюнча быйылгы жылда 2800 гектар жер шал эгилген болсо, ошону 800 гектарга жакыны Кара Дарыя айыл өкмөтүнүн өзүндө эгилет. Анан негизги эгиле турган айыл өкмөттөр Сузак айыл өкмөтү, Ырыс, Атабеков жана Ташбулак айыл өкмөттөрүндө көбүнчө күрүч экимине басым жасалып эгилет дыйкандарыбыз. Жаздай төккөн мээнети коромжусуз жыйнап алуу, керектөөсүнөн ашканын эл дасторконуна коюп, бышыкчылыкты тартуулаган дыйкан эмгегинин акталуусу жакшылыкты гана чакырат. Гүлжина Мөндöйова, Бектур Иманалиев, Сузак району.